Ya Allah. Özün saklagın Allah. Allah özün saklagın. Ya Allah. Özün sakla. O Forter ketdi. O nolaram kıymıldap atat. Doni аптекаң кыймылдап атат да. Кадамжайда сел жүрүп күркөнү агызып кетти. Баткендин бир катар аймактарында нөшөрлүү жаан-чачындан улам сел жүрдү. Социалдык тармакта тараган видео жана маалыматка ылайык Кадамжай районундагы Халмион, Исхак, Болотхан айылдарында чагылган түшүп сел жүрдү. Сел суулары көчөдөгү күркөнү портерде агызып баратканын көрүүгө болот. Ал эми өзгөчө кырдаалдар министрлиги бүгүн 24-июнда саат 17:30 чамасында нөшөрлүү жаандын кесепетинен Лейлик районунда Коргон, Катыраң, Баул унаа жолунун 8 чакырымында, Ош Баткен Разаков унаа жолунун 316-320 чакырым аралыгында сел жүрүп, жол каттамы убактылуу жабылганы маалымдалды. Картаарык участкасында 5, Кара суу айылында 1, турак жайга кирген сел сууларын тазалоого 10 куткаруучу тартылганы маалым болду. Өлкө аймагында күтүлүп жаткан локалдуу жаан-чачынга байланыштуу ОКМнын Баткен облусу боюнча башкармалыгы күчөтүлгөн тартипте иштеп жатканы кабарланды. Азырынча Кадамжайдагы кырдаал боюнча маалымат бериле элек. Ассаламу алейкум, мусапырда эмгектенип жүргөн мекендештерим. Сиздерге Москва шаарынан кайрылып жатабыз. Бардык документтерди жасайбыз. ННН, СНИЛС, медкнижка, перевод паспорт, ТМС, трудовой договор, детский полис, регистрация 3 айга квартирага коюп беребиз, регистрация 9 айга квартирага коюп беребиз, базасын 1 ай сайын текшерип беребиз. Биздин WhatsApp связь номерлерибизге +7 936 144 40 73 номерине кайрылсаңыздар болот. Түн ката телефон саткан дүкөнгө кирген оору видеого түшүп калган. Баткендин Кызылкая шаарында оорулукка шектелип 16 жаштагы өспүрүм кармалды. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Маалым болгондой, белгисиз жаран түндө Кызылкаядагы телефон саткан дүкөнгө чатырын тешип кирип, PS5 оюн жабдыгын жана iPhone үлгүсүндөгү бир нече телефонду уурдап кеткен. Бул окуядан кийин дүкөн ээси милицияга арыз жазган. Бул факт оорулук беренеси менен кылмыш иши козголгон. Дүкөн ээсине 400 000 сомго жакын зыян келтирилгени аныкталган. Иликтөө иштеринин жүрүшүндө шектүү катары ноокаттын 16 жаштагы тургуну кармалган. Учурда уурдалган буюмдар ээсине кайтарылып, тергөө иштери уланууда. Булак репортер Кежи. Токмокто Мерседес уурдалды. Шектүү катары 22 жаштагы жигит кармалган. Чүй облустун Токмок шаарында Mercedes-Benz 220 үлгүсүндөгү унаа токтоп турган жеринен уурдалды. Окуя бүгүн 24-июнда саат 7:00 чамасында болгон. Унаа өзгөчө кырдаалдар министрлигинин имараты жайгашкан жерде токтоп турган. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы бул факт Токмок ШИПте катталып, милиция кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн ыкча миликтөө иш-чараларынын натыйжасында 2002-жылы туулган жаран шектүү катары кармалган. Тергөө амалдары жүргүзүлүүдө.